мен кандай эле тамак ичкеним, суу ичкеним болбогондой эле, ошол учурда ошондой эле кайсы бир адамдар менен тегерекчектеги бир коом менен дагы жуурулушум болбойт дегендей бир олуттуу бир кабыл алган учурлар бар. Жок. Рамазан бул ай, бул майрам ай да. Кандай эле бир жумада бир жолу жума намазы майрам сыяктуу болгондой эле айлардын арасынан Рамазан, орозо дагы ай болот, майрам ай. Бул айда бизге Куран түшүп атса, бул айда бизге дин ислам түшүп атса, бул айда бизге Алла Таала өзү ушунчалык жакшылыктарын жадырып аткан болсо, биз эмнеге ал учурда олуттуу болушубуз керек? Балким ушул учурда биз ички дүйнөбүз кандай рахат алгандай, сырткы дүйнөбүзгө дагы чыгып, ошол баягындай жеңилдик менен бая буга чейин айтып кеткендей, мурун кыла албай аткан нерсени ушул айда кылып алыш керек болуп атпайбы? Адамдарга жылуулук тартуулап, балким ушул айда мен жакшы болуп көрөйүнчү, балким ушул айда мен жылмайып көрөйүнчү, балким ушул айда мен туугандардын үйүнө барып бая конок болуп көрөйүнчү, балким ушул айда мен туугандарымды чакырып көрөйүнчү, ушул айда балким мен жетимдердин үйүнө барып тыкылдатып, ошолордун ал акыбалын билип көрөйүнчү, ушул айда балким мен иштеп аткан коллективдердин башын бириктирип көрөйүнчү деп, баягы мурун болбогондой ушул айда өзүм жакшы жакка өзгөртүп, баягы коомго сиңип кириш керек деген сөз болот да. Бөлүнбөстөн. Анткени бизге чейинки мурунку диндерде, ошол эле мисалы үчүн жөөттөрдүкүндө, христиандардыкында алар канчалык динге кирген сайын алар өзүнчө бөлүнүп калат да. Ошон үчүн аларда монашество деген бар. Алар тоого өзүнчө бөлүнүп кетет. Баягында чиркөөлөргө кирип алып, бая үйлөнбөй эле коюшат. А биздин динде пайгамбар айткан, андай биздин динде жок деп бөлүнүп кетти. Балким коомго аралашыш керек, коомго кириш керек. Ошол биздин адат салт менен, каада үрп адат менен чогуу жүрүш керек болот экен да. Ошон үчүн эч кандай бул айда өзүңөрдү кыйнап баягындай олуттуу болбой эле, балким тескерисинче жакшы болгонго, аралашканга, бул Рамазан айы жакшы ай экендигин билгизип койгула деген, бул да чоң динди жеткизүү даават болуп эсептелинет.